Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Ал эми кемчиликтер дагы бар. Жок эмес. Ал кемчиликтер кечөө бүгүн эле жаралып калган жок. 30 жылдан бери, айрыкча акыркы 10 жылдан бери чирип калган биздин системалар бар. Бул энергетика тармагы болчу. Мен келе калып эле сууну жутуп алган жокмун да токтогул дагы. Азыр проблема суу биздики, электроэнергия. Бирок ошого карабастан мен талап коюп атам. Светти өчүрбөгүлө. Элге мына 77 тыйын менен калтырдык, билесиздер өзүңүздөр. Тоген казыналарын казган тармактарга көтөрдүк. А элдин светин 77 тыйындан көтөрбөгүлө деп мен тапшырма берип, мен аягында. Ошо менен көтөргөн жокпуз. Көтөрүш үчүн биз пенсия пособияларды, эмгек акыларды көтөрүп туруп, андан кийин анан көтөрсөк болот деди. Анткени электроэнергиянын баасын дагы көтөрбөсөк, бул тармакты өнүктүрүү мүмкүн эмес. Бул турган иш. Анткени мына акыркы 10 жылда бир дагы ГЭС курулган эмес. Мини ГЭС дагы, орто ГЭС дагы, чоң ГЭСтер да курулган эмес. Анткени курам деген инвестор, мейли өзүбүздүн ички инвесторбу, же сырттан келген инвесторбу келип туруп эле тарифти карайт экен дагы, өмүр бою өзүн актабайт экен деп кетип калыптыр. Ошондуктан мынакей баякы завод фабрикаларга, тоген тармактарына көтөрдүк дагы, анан мына салгыла деп шарттарды түзүп бердик. Ошо менен мына 10 чакты ГЭС, азыр кичи ГЭС, орто ГЭСтер башталды. Өкмөттө өзүбүз да баштап атабыз. Таласта мына Баласаруу ГЭСин, Камбар Атанын экинин экинчи агрегатын киргизебиз. Каракөл ГЭСин куруп баштайбыз жакында мына. Ушинтип өнүктүрбөсөк бизде проблема болот. Бул энергетика тармагындагы проблеманы айтып атам. Муну биз эртең бүрсү күнү эле мына ушул сыяктуу кылып чечип ийебиз деп айта албайбыз. 24-25 жылга барып менин расчетум менен, болжолум менен 24-25 жылга барып туруп энергетикалык кризистен чыгабыз биз. ГЭСтерди курабыз ан үчүн. Күндөн энергия алган станцияларды курабыз, шамалдан алгандарды курабыз. Мына азыр балыкчы тарапка ошолордун долбоорлору жүрүп атат. Кудай буйрса алардын да ачылышын кылып калабыз эмдиги жылдарда. Анан эми жакында шайлоо келип атат, билесиздер, жаңылбай, туура, анан кийин адилеттүү шайлап алыңыздар деп мен сиздерди чакырык кылып кетет элем. Каалаган кандидаттар катышып атат. Оппозициясы бар, позициясы бар, мурдакылар деп айтасыздар, 30 жылдан берки эски жүздөр деп айтасыздар, сайраган сагызгандар деп айтып атасыздар. Эч кимисине биз бут тозгон жокпуз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Мурда кандай болчу эле? Мурда бийликтин гана партиясын иштечү, оппозиция көчөдө калчу, светин өчүрүп салчу, залды берчү эмес, көчөнү да берчү эмес керек болсо. Биз анын бардыгын жок кылдык да, биз демократиялык өлкөбүз. Мына элдин тандоосуна коелу деп силердин тандооңорго койдук бар. Эскилер келип атат деп эч бир аларды мындай неме кылып жектебегиле. Анткени өзүңөрдүн колуңарда турат. Мурдакыдай партия менен түзүп туруп 120 кишини түзүп, алдыңкы 5тик, 10дук, 20лык деп орун саткан жок мында. Эгер ошол талапкерге ичинен добуш берсеңиз өтөт. Бербей койсоңуз өтпөйт, келбейт. Эскиби, чимкирекпи, башкасыбы өтпөйт. Добуш бербей койгула болду. Мына өзүңөргө салып берип атабыз. Ошондой шарт түзүп бердик. Мыйзамда ошондой жазып кабыл алып бердик. Партияга эле добуш берип кала бербейсиңер, ичинен добуш берген кандидатыңар өтөт. Абай эски жүздөр десе, көңүлүңөргө жакпаган кандидаттар болсо, бербей койгула болду, келбейт. Ушинтип биз тазалап алабыз коомду. Баарын соттоп, камай берип тазалай албайсың да, элдин өзүнүн фильтрине коюп коюш керек да, коюп коюш керек. Мына ушундай жол менен кетип атабыз. Дагы бир жолу сиздерди куттуктаймын. Ушул көчмө клиниканын ачылышы менен ден соолугуңуздар чың болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Эле кеминдин эле Садыр, чоң рахмат айланайын. Алымкадыр экөөңөргө эң чоң Кудайым ден соолук берсин. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Баштаган ишиңердин баары ушул Аллага жагып, адамдарга жагып турсун. Биз аябай кубанычтабыз. Өзүңдү мына 2-3 жылдан бери көрбөй билбей колдоп келатабыз. Биздин үмүтүбүз өзүңдө чоң аябагандай. Анан
эми ушул элдин көзүнчө айтып койчу, садыр деле жактай бересиң, канча сом акча алдың дейт. Биздин Степной көчөгө, Островский көчөгө асфальт салсайда садыр салдырып бердиби дейт. Мына Кудайдын кулагы уксун, садырдан 1 сомду ала элекмин, эми биринчи жолу көрүп атам. Бирок садырды өзүм колдоп жүрөм. Түшүмдө көрүп колдогом, ошондон бери колдоп жүрөм. Алим Кадыр болсо өзүмдүн эң сүйүктүү врачым. Бул жалгыз эмес, кыргыз элдин врачы. Аябагандай канча кишини өлүмдөн алып калган. Эң биринчи жолу ушул Араптан келген машиналарды, бореки техниканы бизге алып келгениңерге эң чоң сыймыкта болуп атабыз. Өзгөчө мен Алим Кадырга ыраазы болуп атам, ушул эмгеги чоң болуш керек деп. Өзүңө дагы эми үмүтүбүз чоң, үмүтүбүздү актайт деп мен ишенем. Бирок могу налоговый инспекцияны кичине айткым келип атат. Көп нерселер болуп атат. Эми эле биз келгенде эчтеке сүйлөбөгүлө дегенден сүйлөбөй оозубуздун баары жабылып калган болчу. Рас уруксаат бердиң, айланайын, рахмат. Мен өзүңө деле барайын деп аткам. Анан налоговый инспекция предпринимательдерди кыйнап атат. 4% кылып койду выручкадан. Анан күндө текшерет. Чектериңерди бергиле дейт. Анан барып бир жолу концерт коюп кеттим эле. Садыр Жапаров деген предпринимательдерге тийбегиле деп атса, силер эмне мындай ишти кылып атасыңар? Силер аларга атайын кара ниетти кылып атасыңар. Каршы иш жасап атасыңар деп. Светти айтайын десем, өзүң оозубузду басып койдуң, эчтеке дей албай калдык. Аныңа ыраазыбыз эми. Жакшылыгын күтө берелик. Анан эми эмне дейин? Ишиңерге ийгилик. Дагы көп арман-сармандарыбызды айтамын деп ишенем. Барсаң кабыл аларыңа ишенем. Ден соолукта болгула. Үмүтүбүздү актала берсин, үмүтүбүз. Элдин үмүтүн актап эле, могу пенсионерлерге карап, 1 жылда бир жок дегенде бекер көрсөтүп, анализдери бекер болуп, ушу пенсионерлерге кичине үлгү болсо жакшы болмок. Ушуну эле сураймын. Башка эчтекенин кереги жок. Рахмат. Рахмат апа. Сиз андай ушак сөздөргө, бузукулардын ниетине көңүл бурбаңыз. Коом болгондон кийин сиз андай адамдар болот. Колдогонуңузга рахмат. Мына Кудай төбөбүздө карап турат. Мен сизди биринчи ушул жерден көрүп атам. 1 сом бермек түгүл. Менин колдоочуларым ишибизди көрүп эле колдоп келатат. Мен акыркы 17 жылдан бери саясатта жүрөм. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, бат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ал эми налог боюнча азыр жаңы жылдан баштап, жаңы жылга чейин чыдап туруңуздар, жаңы жылдан баштап жаңы кодекс иштеп баштайт, налоговый кодекс азыр долбоору даярдалып атат. 8 миллионго чейин товар обороту барларга 1 тыйын налог төлөбөйсүңөр. Бул деген сөз жанагы камогу бар, же жанагындай майда чүйдө ушундай бир базарда тияк биякта иштегендер 1 тыйын төлөбөйт деген сөз. Бул бай ылдыйкы слой населенияны налог төлөтпөйлү деп атабыз. Налогту байлар төлөсүн, орто байлар төлөсүн, ошо кедейлерди, жетим жесирлерди ошолор баксын деген саясатты алып кетип атабыз.